Номер 31 Жумал Таткулов атындагы билим берүү комплексинин биология мугалими Эшкозоева Нурсат Айдаровнанын 7-класстар үчүн даярдалган сабагына көңүлүңүздөрдү бурам. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы канаттуулар классы. Бүгүнкү сабактын максаты канаттуулар классы, байырылуучу жерлери, канаттуулардын скелети жана булчуңдары, ички түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат ала аласыңар. Балдар, канаттуулар жаратылыштын көркү жана кооздугу. Канаттуулар жер бетинде кеңири тараган. Канаттуулардын түрлөрүнүн саны 9000 жакын. Кыргыз желгесинде канаттуулардын 368 түрү кезигет. Канаттуулар 3 түркүмгө бөлүнөт. Пингвиндер, жалпак төштөөлөр жана кыр төштөөлөр болуп. Силер сүрөттө көрүп турган канаттуулар бул канаттуулардын көп түрдүүлүгүн түшүндүрөт. Австралия эмусу. Бул куш азыгын табыш үчүн бир күндө 100 километрге чейин жүрө алат. Тоос эң кооз канаттуулардын бири. Кайырманын ургайчысы жана эркеги. Сүрөткө жакшылап көңүл бөлсөңөр балдар, ургайчысы жана эркегинин ортосунда дагы айырмачылыкты байкайсыңар. Каракурдун ургайчысы жана эркеги сырткы түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланганын көрүп турасыңар. Канаттуулардын денесинин чоңдугу дагы ар түрдүү болот. Эң чоң Африка төө кушу салмагы 120 килограммга жетет. Ал эми эң кичинеси калибри салмагы 2 грамм болот. Канаттуулардын денеси баш, моюн, тулку бой жана бут бөлүктөрүнөн турат. Канаттуулардын тумшуктарынын кырлары курч келет да тиштери болбойт. Тумшуктарынын формалары ар түрдүү. Мисалы, өрдөктүкү жалпак пластинка сымал. Канаттуулардын буттарынын манжалары 2-ден 4-кө чейин болот. Мисалы, Африка төө кушунун манжалары 2. Денеси жука тери менен капталып, териде бездер болбойт. Ал кургак. Куштардын денеси куш жүн менен капталган. Алар куш жүндөр, мамык жана тыбыт жүндөр болуп бөлүнөт. Тыбыт бул түр өзгөрүп кеткен өзгөчө кыска куш жүн. Куш жүндөр жылына алмашып жаңыланып турат. Ал түлөө деп аталат. Канаттуулардын скелети баш сөөгүнөн, омуртка тутумунан, кол бут курчоосунан жана бут сөөктөрүнөн турат. Сүрөткө көңүл бөлгүлө балдар. Канаттуулардын жуптуу төш булчуңдары, арткы буттарынын булчуңдары, моюн булчуңдары жакшы өрчүгөн. Канаттуулар өсүмдүк даны, мөмөлөр, курт кумурскалар, жаныбарлар менен азыктанышат. Азык ооз көңдөйүнөн кулкунга, андан кызыл өңгөчкө өтөт. Кызыл өңгөч кеңейип жемсөөнү түзөт. Сиңбей калган азыктын бөлүгү клоака аркылуу сыртка чыгарылат. Балдар, тамак сиңирүү системасын дептерибизге жазып алабыз. Дем алуу системасы. Канаттуулар конуп турганда аба өпкөгө келип газ алмашуу жүрөт. Канатын өйдө көтөргөндө аба өпкөдөн аба баштыкчасына өтөт. Канатын түшүргөндө аба баштыкчасы кысылып, андагы аба өпкөгө өтөт. Мындай дем алуу кош дем алуу деп аталат. Кан айлануу системасы. Канаттуулардын жүрөгү 4 бөлүктөн, 2 дүлөйчөдөн, 2 карынчадан турат. Артерия жана вена каны аралашпай өзүнчө аккандыктан канаттуулар жылуу кандууларга кирет. Куштардын нерв системасы татаал өрчүгөн. Баш мээден 12 жуп нерв чыгат. Куштардын көрүүсү өтө курч келет. Көрүүсүнө карата түнкү жана күндүзгү болуп 2-ге бөлүнөт. Угуу органдары 3 сырткы, ортоңку жана ички бөлүктөн турат. Куштардын угуу органдары жакшы өрчүгөн. Мына балдар, канаттуулар классы боюнча жеткиликтүү маалымат алдыңар деп ойлойм. Төмөнкү суроолорго жооп берүү силерге үйгө тапшырма. Саламатта калгыла.